Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Аралыктан окутуу учурунда кыргыз тили сабагы башталды. Сабакка көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, ар дайым ата-энеңер менен бирге болгула деген жакшы тилек менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 14-декабрь, кыш мезгили. Биздин бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда алгач алтын эреже менен тааныштырайын. Бүгүнкү сабакта активдүү болобуз жана ошондой эле тапшырмаларды убагында аткарабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта билимиңер бааланат. Билимиңерди баалоо үчүн ардак дептери түзүлдү. Мына ошол экранда көрүп тургандай ардак дептерди менен билимиңерди баалаймын. Баалоо журналы. Сабакта өзүн-өзү баалоо жүргүзүлөт. Жакшылыгың. Ооба, эң жакшы түшүндүм. Кысарууң. Ооба, бир аз кыйынчылыктар болду, бирок түшүндүм. Кызылың. Ооба, мен түшүнө албадым. Мына ушул 3 өң менен бүгүнкү сабакта өзүн-өзү баалоо жүргүзсөңөр болот. Бүгүнкү сабактын темасы оңгулаш сөздөр. Убактыбыз кетти. Тапшырмаларды аткарып, жаңы теманы жакшылап түшүнүп алалы. Бүгүнкү сабакта жаңы тема боюнча түшүнүп аласыңар, китепте берилген көнүгүүлөрдү аткарасыңар, убакытты туура пайдаланууга аракет кыласыңар. Анда эмесе бүгүн биз эреже менен таанышалы. Бул эрежени жатка жаттап айтып бересиңер. Бир эле оңгуга ар түрдүү мүчөлөрдүн улануусу менен жаңы сөздөр түзүлөт. Мындай сөздөр оңгулаш сөздөр болушат. Мисалы, тоо, тоолуу, тоолук, тоодой. Дагы бир жолу кайталайм. Бир эле оңгуга ар түрдүү мүчөлөрдүн улануусу менен жаңы сөздөр пайда болот экен. Мисалы, биз тоо деген сөздү алсак, ага луу мүчөсүнө уласак, тоолуу деген сөз пайда болду. Же болбосо тоолук, тоодой деген сөздөрдү жасасак болот экен. Мындай сөздөр оңгулаш сөздөр деп эсептейт экенбиз. Алгачкы көнүгүүлөрдү аткаралы. Алгачкы көнүгүүнү аткаруу үчүн жаңы текстти окугула. Текст менен көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн маанисине жакшылап түшүнүп алгыла дейт. 265-көнүгүү. Биз, урматтуу окуучулар, буга чейин Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы менен тааныштык. Биринчи эмгек акын деген чыгармасы менен таанышканбыз. Биз бүгүн Ак кеме повестинин өзүндү окуйбуз. Ошол жер силерге мекен болот деген темада. Анда эмесе чыгарманы мен биринчи окуп берейин. Андан соң сабагыбызды улайбыз. Кантейин болуптур деди, ойлонуп туруп Майрыкчаар. Тескемпир, сурап калдың? Ал, бирок тез кет бул жерден. Жетти деди алыс жериңе, аман жеткир. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсө, же каракчылар жайласа, же өздөрү чоңоюп алып, ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгын кетсе өзүң өңгөр. Бул эне Майрыкчаар Тескемпирди алкап узатты. Анан уул бала менен кыз балага айтты. Балдарым, адам болсоңор да мына эми мен силердин ненеңермин. Мен силерди ак карлуу аппак ала тоосу бар. Тоо борунда калың токой жери бар. Ортосунда көк теңирдин жерге тамган көз жашындай мөлтүр ысык көлү бар жерге алып барам. Ал жерди Көкө Теңир бейишке арнап койгон экен. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде, экөөң калып, экөөң элдин атын өчүрбөй кайра тукум уласын. Укум тукумуңа мекен болсун деп мен Теңирден сурап калдым. Деп биринчи бөлүгү аяктады. Урматтуу окуучулар, анда эмесе жаңы көнүгүүлөрдү аткаралы жаңы текстти карата. Мына сүрөттө көрүп тургандай, бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы Ак кеме повестинен.
Алгачкы көнүгүү 166 көнүгүү берилди. Экранда көрүп турган схеманы билебиз. Буга чейин иштеп келгенбиз. Тексттин каармандары окуя болгон жерде жазабыз. Схеманы толтурабыз. Дептерибизге жазып, WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. 167 көнүгүү текстте белгиленген сөздөрдөн оңгулаш сөздөрдү жасагыла, аларга сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үлгү катары мисал берилген: адам, адамдай, адамзат. Текстте карагыла, кара өң менен, кара тамгалар менен берилген сөздөрдү терип жазып алып, андан соң аларды сөздөрдөн оңгулаш сөздөрдү жасап, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Демек, тапшырма түшүнүктүү болду деп ойлойм. Үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла. 168 көнүгүү берилди. Анда эмесе ар бир окуучуга ийгилик каалайм. Окуу күнүңөр ийгиликтүү болсун. Сабактагы берилген тапшырмаларды өз убагында аткарып, WhatsApp аркылуу жөнөтүүнү унутпагыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.